Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Ага карата талапкерлер күн мурун 10 сентябрда расмий түрдө үгүт кампаниясын башташты. Үгүт кампаниясы өзүнчө эле бир чоң өнөктүк. Ошон үчүн биз бүгүн агитация жана жалпы эле шайлоого даярдык тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Алмаз Асаналиевден маалымат алабыз. Түз эфирде акцент, студияда Ырыс Сметалиева, саламатсыздарбы? Алмаз мырза, саламатсызбы? Биздин эфирге кош келипсиз. Түз эле маекке өтө берелик. Мына президенттикке кандидаттардын саны 13 деп атабыз да. Бул акыркы көрсөткүчпү же болбосо өзгөрүп кетиши мүмкүнбү? Конституциялык мыйзам боюнча 9 сентябрда каттоо өнөктүгү бүттү. Азыркы 13 талапкер акыркы тизме азайышы мүмкүн, көбөйүшү мүмкүн эмес. Баш тартып же чыгып кетсе азайышы мүмкүн. Ошол 13 талапкерди анда атап албайлыкпы, анан кийин маегибизди улап кетебиз. Сариев Темир Аргенбаевич, Төрөбаев Багыт Эргешевич, Жээнбеков Сооронбай Шарикович, Бабанов Өмүрбек Токтогулович, Зарлыков Эрнис Зарлыкович, Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, Бекназаров Азымбек Анаркулович, Малиев Арсланбек Касмакунович, Кочкоров Улукбек Тойчиевич, Үмүталиева Токтайым Жумаковна, Абдулдаев Арсланбек Бешакунович, Мадумаров Адахан Кимсанбаевич, анан Масадыков Талапбек Шамудинович. 13 талапкер. Ушул 13 талапкер. Кийинки суроо мындай болсун, жалпы берейин кийинки сурооду. Борбордук шайлоо комиссиясы негизги жоопкерчилик ошол ведомствода, шайлоого даярдыгы кандай? Ушул Кыргыз Республикасындагы шайлоо системасы негизи 3 тепкичтен турат, аны билсеңиздер керек. Ушул аймактык, участкалык, аймактык жана Борбордук шайлоо комиссиясы. Жалпы жолунан бүгүнкү ушул шайлообузга 2375 участка түзүлгөн. Жалпы жолунан 24 000 биздин коллегалар, 24 000 участкалык, аймактык Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү ушул шайлоого даярдык боюнча иштеп жатышат, өткөрүү боюнча. Ал эми шайлоого даярдык боюнча айта кетсек, ар бир участка 2ден кем эмес баягы автоматтык эсептешүүчү урналар, анда иштей турган биздин адистер, участкалык комиссиянын мүчөлөрү окуудан өтүштү. Материалдык, техникалык мамлекет тарабынан, бийлик органдары тарабынан көмөктөр көрсөтүлүп, ар бир участка шайлоого бүгүн өткөрсөк дагы даяр болуп турат. Андан тышкары ошол участкада шайлоочулардын тизмелери илинип, ушу бүгүнкү күндө шайлоочуларды өзүңдүн тизмеден такта деген жакшынакай бир акция жүрүп жатат. Ал боюнча ушул ар бир жаран, ушул бүгүнкү мүмкүнчүлүктү пайдаланып дагы бир айтып кетсем, ушул ар бир жаран барып өзүнүн ушул тизмеде бар жогун, тактагы эмесин тактап койсо жакшы болот эле да. Бул бир атуулдук парыз деп эсептейм. Бүгүнкү күнгө Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо өткөрүүгө даяр. Азыркы эле өзүңдү тизмеден текшер акциясы жөнүндө айттыңыз. Качанга чейин уланат? Бул биздин календардык планыбыз боюнча 30 сентябрга чейин ар бир жаран барып өзүн тактап коюш керек. Эгерде 30 сентябрга чейин тактап баягы эми турмуш шартына байланыштуу паспорт пропискасы, каттоосу башка жерде болуп, өзү азыр бөлөк жерде турса, ошол кайсы жерде азыр иш кылып атса, эмгектенип атса, окуп атса, ошол жердеги участкалык комиссияга барып, өзүнүн жанагы күбөлөндүрүүчү паспорту менен ушул участкага барып, форма 2 деген атайын форма бар. Ошону толтуруп койсо, мамлекеттик каттоо кызматы менен биздин шайлоо комиссиялары ошол участкага ал жараныбызды каттап, ошол жерден 15 октябрда добуш берүүгө укук алат. Бирок бул жерде бир эме бар, 30 сентябрга чейин. Андан кечигип калса, тизмеге кирбей калышы да мүмкүн да. Добуш берүү укугунан ажырайт. Укугунан ажырап калат. Мен жана жерден дагы бир нерсени айтпай кеттим. Ушул биздин чет жакта 30, башка өлкөлөрдө 37 участка ачылган. Бишкек ичинде, Бишкек шаарында өзгөчө бир
баягы келген жарандарыбыз көп болгондугуна байланыштуу кошумча 33 участка ачылды эле да. Ошол жер 33 ошо Бишкек шаарында шайлойм дегендер ошол 33 кошумча участкага барып өзүнүн катуудан өтүп ошол жерден шайлоого укук алат. Бул Бишкек шаары Бул боюнча. Бишкек шаар боюнча. Кечээ эле 10-сентябрь күнү президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталды. Мына бүгүндөн баштап талапкерлер ачык айкын агитация иштерин жүргүзүп жатышат да. Биз буга чейин деле шайлоолордо добуш берип жүргөнбүз, үгүт иштери кандай болоорун билебиз, көрүп жүрөбүз да. Ошол эле маалда мындай суроо, тыюу салынгандай иштер болушу мүмкүнбү? Мындай кылбаш керек, андай кылбаш керек деген Мыйзамда сыяктуу. чектөөлөр бар. Мыйзамда чектөөлөр бар. Негизи үгүт иштеринде мен айтат элем, ушул ар бир талапкердин жактоочулары, ишенимдүү адамдары ошол талапкер жөнүндө гана айтса, мамлекетти бузуп жарууга, согуш жана бир этностор аралык, улуттар аралык маселелерди көтөрбөсө, мен ойлойм, бул шайлообуз жакшынакай өз ыгында өтөт деп. Андай нерселерди кылууга мыйзам жол бербейт. Биз дагы ошол, эгерде ушундай фактылар такталып кала турган болсо, биз чара көрүп, эскертүү же болбосо баягы жарыш өнөктүгүнөн алып коюу укугубуз бар. Андан тышкары ушул үгүт иштеринде финанс маселеси чоң роль ойнойт. Негизи ошол бир бекер кызмат көрсөтүү, фонддон тышкаркы акча каражаттарын колдонуу, жана үгүт материалдарын фонддон каржылабай, андан тышкаркы маселелер менен каржылаган факттар билинип калса, ошол фактылар ушул баягы талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан болгону аныкталса, биз толук укугубуз бар, ал талапкерге эң катуу жазаны көрүүгө да. Кандай жаза болушу мүмкүн? Бул биринчиден эскертүү болушу мүмкүн. Экинчиден шайлоо өнөктүгүнөн четтетип коюуга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Тизимден эмеле Түгүл шайлоого катышуу укугунан ажыратып коюуга. Ошон үчүн ал маселени биз ошол окууларды өткөргөндө, ошол жанагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн баягы методикалык жардам бергенде дагы биз ал жөнүндө жакшынакай кеңири түшүндүрүп бергенбиз. Өзгөчө ушул талапкерлердин финанс маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрү бар. Алар бул маселени жакшы билишет. Түшүнүктүү. Жаңа эле мындан мурунку суроолордун бирине жооп берип жатып, 2375 тилке же болбосо участка ачылат, иштейт деп айттыңыз да. Чет жакта окуп, иштеп жүргөн мекендештер добуш бере алышабы? Ошол бүгүнкү күндө жанагы чет жактагы биздин консулдук элчиликтерибизде 37 жерде ачылган. Ушул бул шайлоодо бир дагы бир өзгөчөлүк, баягы бир биздин талаптар бар эмеспи? Консулдук учетко турган гана биздин кыргыз жараны шайлоо укугуна ээ болот деген. Ошон үчүн консулдук жанагы элчиликтерибизде бекер консулдук учетко отургузуу азыр иштеп атат. Ошон үчүн биздин шайлоочулар, чет жактагы шайлоочулар, укугу бар шайлоочулар, кыргыз жарандары консулдук учетко туруп, анан кийин тизимге кирип алса жакшы болот эле да. Мен кайра дагы бир жолу кайталайм, 30-сентябрга чейин гана. Бул нерсе ал жакта дагы Ал жерде бардык жерде күчүндө бирдей. Ушул эле жерден сурагым келип атат да. 37 жерде дедиңиз, бул Тышкы иштер министрлигине тиешелүү болуп калат. Кайсы өлкөлөр? Эми аны азыркы биздин мамлекетте ошол эле Россиядан баштап бардык биздин элчиликтер бар. Шайлоо ошол жерде жүргөн кыргыз жарандары бир 50ден ашкан жарандарыбыз болсо, ар бир жерде бирден участкалык комиссиябыз бар, иштеп атат. Өлкөдөбү же болбосо ошол Кээ бир өлкөлөрдө бирден экиден, шаардабы? бирден экиден негизи ал баягы консул элчилик турган мекемеде жайгашат да участкабыз. Ошол жерде гана. Добуш берүү участкасы ушул жерде болот да. Андай болсо, мындай суроо бар да, шайлоочулардын тизмесин тактап бүттүстөрбү? Эгер бүтө элек болсоңуздар, акыркы тизме качан жарыяланат?
мен жаңа да айтып кеттім, 15 августта Борбор шайлоо комиссиясына мамлекеттик каттоо кызматынан 2.914.000 ашык тизме келген. Бул алдын ала тизме деп эсептелет дагы. Бул тизменин баары азыр ушул участкалык комиссияларда, жана мен айтып кеткен 2375 участкада, ошонун ичинен 37 чыгаркысында илинип турат. Биз жана айттык эле, баягы ар бир шайлоочу келип тактап койсо деген. Бул тактоо 15 сентябрга чейин биринчи этабы болот. Андан кийин кайра жаңы такталган, алдын ала такталган тизме кайра илинет. Ошол тизме 30 сентябрга чейин илинип турат дагы, 30 сентябрдан баштап ал тизме кайра такталат. 3-чү жолу такталат. Бул жолу ушул конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизип, 3-чү жолу такталган тизме менен гана баягы шайлоого барабыз деген үмүтүбүз бар. Мыйзам боюнча ошондой. Түшүнүктүү болду. Бул жагы 15 августта биринчи болжолдуу тизме берилиптир. 15 сентябрда дагы жаңыланат экен. Акыркы тизме кайсы? 5 октябрда акыркы тизме участкалык комиссияларга барып жетет. Башкача айтканда, шайлоого 10 күн калганда. Кийинки суроо, бүгүн эле мына шайлоого даярдык жана шайлоону жакшы өткөрүп алуу боюнча Кыргызстандын коопсуздук кеңеши жыйын өткөрдү. Ошол жерде сиздердин Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова Ош жана Бишкек шаарларынан добуш берүүнү каалагандар көп экен деген маалыматты чыгарды да. Бул эмнеге байланыштуу болушу мүмкүн? Мен жана айтып кеттим, негизи ошол бул эки чоң шаарда, негизинен чоң шаарда болуп атат мындай нерсе. Биздин баягы бир катталбаган жарандарыбыз көп. Президенттик шайлоо бир единый округ деп коет, жалпы бир округ. Ошон үчүн шайлоочулар каалаган кайсы жерге барып добуш берем десе укугу бар. Мен айттым, ошон үчүн тизмеден тактап ошол жерге барып баягы тизмеге катталып кирсе болот да. Анан эми Бишкек шаарыбызда эмнеге 33 участка кошуна түзүлдү? Билесиздер, биздин шаардын четинде көптөгөн жаңы конуштарыбыз бар. Көптөгөлөрүндө баягы бир пропискалар боло элек, тактала элек жерлер бар. Ушул же Аламин району, же Сокулук районуна кире элек, кээ бир айылдарыбыз бар, эме жашоочулар бар, жаңы конуштар. Аларга шарт түзүп берүү максатында 33 участка түзүлгөн да. Эгерде биз аны түзбөй эле ушул баягы турган участкаларга улсат бере турган болсок Бишкек шаарында, анда кээ бир участкаларда азыр деле 2,5 миңден ашык шайлоочу болуп атат. Ал жерде 5 миң, 7 миң болуп кетеби, андан да көбөйүп кетет эле. Ошон үчүн ошол нерсени бул эми биринчи жолу эмес, буганкы чейин да болгон. Ошондой кылып туруп баягы бир шайлоочуларга максималдуу шарт түзүп берүү максатында ушул Бишкек шаарына 33 кошумча участка түзүлгөн. Ал эми Ош шаарында болсо баягы кошумча участка түзгөн жокпуз. Ошо турган участкаларга азыр жарандар келип, такталып, кошумча тизмеге кирип атышат. Кошумча эмес, ошол тизмеге өзлөрүнүн арыздары менен кирип атышат. Ошол эле жакта тилкелер. Ошол тилкелерге эле. Баягы мурунку иштеп аткан тилкелерге эле кирип атат да. Ошондо менин түшүнгөнүм боюнча бирден бир себеби ички миграция болуп окшойт. Таза жана ачык айкын өткөрүү үчүн Боршайком кандай аракеттерди көрүп жатат? Негизи эле азыркы Кыргыз Республикасындагы жана жаңы шайлоо системасы, мен ойлойм, жалаң эле биздин калайык элибиз эмес, башка өлкөлөрдүн дагы баягы жарандары дагы, башка өлкөнүн артисттери дагы көрүп, бул биздин система өтө жакшы система экенине ынанып атышат. Себеби шайлоочу биометрикалык гана баягы маалыматы бар, тизмеге кирген гана шайлоочу бюллетенди алууга укуктуу. Ал эми бюллетенди алгандан кийин бир шайлоочу бир бюллетень деп, ал киши жаран баягы өзүнүн добушун берип, кайра автоматтык эсептөөчү урнага салгандан кийин кечки саат 8-де бир канча десем, бир 1 мүнөт 2 мүнөт ичинде ошол участкадагы болгон шайлоонун алдын ала жыйынтыгы чыгып атат. Бул жерде участкалык комиссиянын
баягы бир туура эмес кийлигишүүлөрү, эми бул фактылар болуп жүрбөдү эле Кыргыз мамлекетинде. Ошолорду жокко чыгаруу ниетинде ушул жаңы система кирди эле. Мынакей 15-жылкы болгон парламенттик шайлоо, 16-жылкы болгон жергиликтүү шайлоолор, андан кийинки болуп аткан жергиликтүү шайлоолор, референдум муну тастыктап берди. Ачык, айкын, таза шайлоо ушул жана жаңы системага байланыштуу деп эсептейбиз. Мурдагыдай болгон баягы мыйзам бузуулар азыр биздин жанагы тилкелерден чыгып кетти. Участкалык, аймактык, борбор шайлоо комиссиядан азыр чыгып кетти. Бул азыр жана мыйзам бузуулар сыртта гана болуп атат. Мен ойлойм, ушул укук коргоо органдары, жарандарыбыз, участкалык комиссия жана талапкерлер баарыбыз бириксек, ошол жанагы тышта болуп аткан мыйзам бузууларды дагы биз жоя алабыз деген үмүт бар. Анткени себеби акча берип, пара берип, бекер иш аткарып берип, баягы добуш сатып алуу эми фактылары жок деп айта албайм, болуп атат, бирок аны биз акырын четтетип атабыз. Мындай дагы бир маалымат бар да, эгерде сканер ошол добуш берип аткан учурда колдун биометрикасын тааныбай койсо, беттин биометрикасын текшерет деген дагы маалымат чыкты. Туура, туура. Бул мыйзамда дагы бар, мыйзамга өзгөртүү киргизилген. Мамлекеттик каттуу кызматынын адистери менен ошол жанагындай бир беттин түзүлүшү боюнча дагы, эгерде кол окулбай калса, анда беттин түзүлүшү боюнча да паспорттагы жанагы жарандын ошол боюнча дагы идентификация деп коебуз, өткөрүп атабыз азырынча. Бар, ушундай нерсе бар азыр. Мен ойлойм, бул эми баягы өткөн шайлоолордо кичинекей мүчүлүктөр болду. Кээ бир жарандардын колу кирде болуп калышы мүмкүн, майланышып калышы мүмкүн, же болбосо бир сүрүлүп калышы мүмкүн. Ошондойлорду четке чыгаруу максатында ошондой жанагындай кылып өзгөртүүлөрдү жогорку кеңеш аркылуу киргизилген нерсе. Мыйзамда бар ал. Мындай да суроо жаралат да, техника деген техника баары бир. Ошол беттин биометрикасын деле текшерткенде тааныбай кала турган жагдай болушу мүмкүнбү? Болушу. Же бул 100% кеп? Эми мен ойлойм да, максималдуу түрдө бул эсептелинет. Анын үстүнө мына акыркы болуп аткан шайлоолор көрсөтүп атат, андай арыз даттануулар түшкөн жок. Мына акыркы жергиликтүү кеңештердин шайлоолору көрсөттү. Андай мүчүлүктөр азыр жок эсептесек жаңылбайм. Түшүнүктүү. Кийинкиси акыркы күндөрдө болуп кеткен нерсе, талапкерлер өз ара жигиттик келишимдешти, сизге да белгилүү. Баягы ыплас технологияларга каршы бирге күрөшүү боюнча меморандумга кол коюшту, аз болсо дагы кол коюшту. Бул эмне болгон келишим? Бул эми мындай расмий тилде айтканда джентльменское соглашение. Бул эми мындай айтканда балким юридикалык күчү жоктур, бирок моралдык күчү чоң. Анткени себеби ар бирөө ошол кол койгон талапкер ушул мыйзамды бузбайм, бузганга жол бербейм, уйгарым укуктуу өкүлдөрүмө жакшы талап коем деген жакшынакай кылып бир меморандумга кол коюшту. Мен ойлойм, бул жакшы нерсе. Бул буга чейин эле болуп келген. Баягы токтотуучу бир фактор да, бир мыйзамсыз нерселерди токтотуучу бир фактордун, көп фактордун бири да ушул бир. Баягы джентльменское соглашение. Кичине тагыраак кайрылалы, ичинде кандай пункттар бар? Мисалы, орчундууларына. Бул жерде эми ар бир кол койгон талапкер ошол мыйзамды, ошол жанагы эмени меморандумду окуп чыгып, өзлөрүнүн сунуштарын берип киргизди. Жанагы эле тиги мыйзамдагы эле мыйзам бузуу иштери болбойт. Бири-бирибизди сыйлайбыз, бири-бирибиздин угабыз, мыйзам черигинен чыкпайбыз деген эле негизги талаптар ушул жерде турат ушундай. Сиздин көз карашыңыз кандай бул келишимге? Бизде мыйзам бар да. Мыйзам бар. Эми бул баягы мен айттым го, бул көп жагы моралдык, бири-бири менен баягы кол алышкандай эле нерсе. Баары бир таасир берет деген нерсе. Берет. Кимдер кол койду? Мен азыр жанымда тизмеси жок. 5 талапкер бирок кол койду. Кол койду. Жакшы. Кийинки суроо кайра эле баягы шайлоонун жыйынтыгына келип такалмакчы.
толук жыйынтыкты качан бере аласыздар? Канча убакытта дегендей? 15 октябрь шайлоо күнү. Ошол шайлоо бүткөндөн кийин 20 күн ичинде биз өзүбүздүн жыйынтыгыбызды чыгарабыз. Анан эми мен ойлойм, ошол бир таза, калыс шайлоо өтөт деп ишенебиз. Анан эми ушул 13 талапкердин баары тең аяна чейин барабы же өзүнүн баягы конституциялык укугун колдонуп баягы баш тартабы, аны биле албайбыз, айта албайм аны. Эми биз ишенели ушул шайлообуз жакшынакай өтүп кетет деп. Аракет кылалы ошого. Бир аз мындан бир 2 жылга артка көз чаптыралы деп турам азыр. Бүгүн эле ошол эле Коопсуздук кеңешинин жыйынында мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев өзүнүн сөзүндө мындай деп айтты да, парламенттик шайлоодон кийин көп сындар айтылган депчи. Кандай бир кемчиликтер болду эле? Негизинен кемчиликтер ушул конституциялык, биз азыркы колдонуп жүргөн конституциялык мыйзамдагы мындай бир эки анчы түшүнүүлөрдүн эсебинен да болгон нерселер болгон, эмелер мыйзам тарабынан да болгон да. Ошон үчүн баягы талапкер тизмеде турган талапкерлерди чыгарып коюу, башка талапкерлерди киргизүү деген бир өзүнүн мыйзамында бар эле. Ошол негизинде ошол жерде ошол саясий партиялар баягы тизмелерин өзгөртүп койгон жерлери бар болчу. Ошол жерден баягы мыйзамда немножко бир мындай түз келишпестиктер болгон. Борбор шайлоо комиссиясындагы сын айтылган эле ошол маселелер боюнча. Бирок эми ал мыйзамдагы мүчүлүктөрдөн келип чыккан нерселер деп эсептейм. Ал эми шайлоо процессинде, добуш берүүдө андай мыйзам бузуулар болгон жок. Бир гана дагы бир нерсеси, ушул жанагы сиз башында айтып кеттиңиз го, кол манжаларын окуу турган биометрикалык аппараттардын мүчүлүктөрүнөн дагы анча-мынча маселелер болгон. Техникалык жактан. Техникалык жактан. Ошол эле техника жакка келип токтололук деп турам азыр. Бул жолкусунда техникалык жактан толугу менен өзүбүздүн кызматкерлер камсыздайт деп айтты Боршайкомдун төрайымы. Борбор шайлоо комиссиясында азыр 5400-га жакын баягы автоматтык эсептөөчү урнабыз бар. Ар бир участкага 2ден кем эмес, жана аймактык комиссияларда 20% кем эмес, баягы запас деп коебуз. Турат, баягы аппараттары бузулуп калабы, дагы бир неме болот деп, ошол булуп калбасын деп, баягы тез арада алмаштыра койгонго биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ошол жанагы мен айткан 5000 аппаратты иштетиш үчүн участкалык комиссиясындагы жана ошол асуу менен иштей турган, автоматтык эсептөөчү урна менен иштей турган адистерди окутуу толугу менен аяктап бүттү. 5000ге жакын биздин ошол участкалык комиссия мүчөлөрү окууларды өткөрүштү. Андан тышкары 500ге жакын баягы группа быстрого реагирования, тез жардам группасы дагы окуудан өтүп, даяр, ишке даяр турушат алар дагы. Керектүү шаймандар, баягы флешкалары, сим карталары баары участкалык аймактык комиссияларга жеткизилип, баары да ордунда. Азыр тестирлөө кыла турган болсок, баары тең иштеп атат деп айтсак болот. Ошол 5000ден ашык аппаратты биз жанагы үкөктөр деп билсек болобу же бул автоматтык эсептөөчү урна? Урналар, автоматтык түрдө эсептөөчү үкөктөр. Кыргызчасы ушундай. Баары тең автоматтык түрдө санайт. Добуш санап берет. Мурдакы урналардан таптакыр коюлбайт. Эч бир тилкеге. Мыйзамда бар, эгерде автоматтык эсептөөчү урна иштеп атып, бир техникалык мүчүлүктөр менен иштебей калса, жанындагы турган резервный менен кайра иштетсе болот. Ал дагы иштебей кала турган болсо, ал жерде баягы илгерки эле биздин колдонуп жүргөн ачык, баягы сыртынан баары көрүнүп турган урналарыбыз бар, үкөктөрүбүз бар. Аны мыйзам жол берет, эгерде негизги аппараттагы, кошумча аппараттагы иштебей кала турган болсо, эми анын бетин ары кылсын, мен ойлойм, алар баары иштейт деп. Иштебей кала турган болсо, анда шайлоо токтоп калбайт. Ошол жана ачык урналар аркылуу шайлоону аягына чейин чыгарса болот. Добуш берүү улана берет. Бул жерде бир нерсе бар эмеспи?
автоматтык эсептөөчү урнанын алдын ала берген маалыматы бул алдын ала маалымат. Юридикалык эмес да, юридикалык баягы основа эмес да. Негизинен участкалык комиссия кол менен ар бир бюллетенди автоматтык эсептөөчү урна берген маалыматтан кийин, баягы шайлоо бүткөндөн кийин кол менен баардык санап чыгышат да. Ар бир талапкерге обязательно порядке баягы милдеттүү түрдө алар санап, анан кийин ошондон кийин гана баягы өзүнүн протоколун түзөт. Ошон үчүн юридикалык күчкө кол менен санаган ошол жана протокол ээ. Эмне себептен биз жана автоматташтыкка киргизип атабыз? Анткени себеби алдын ала уже билинип калат да. Бир-эки добуш өзгөрүү болушу мүмкүн. Бирок айырма болушу мүмкүн. Бирок негизинен эле мынакей алдыда өткөн 2-3 шайлоо көрсөттү. Автоматтык урна негизинен жаңылбайт. Ал баягы кол менен санаганда тасталып атат. Ошол бирге бир көпчүлүк жерде бирге бир чыгып атат. Эмнеге гана жанагындай бир айырма, бир-эки айырма болуп калышы мүмкүн? Бул деген жанагы кээ бир бюллетендерде кээде бир тактар болуп калышы мүмкүн. Ал дагы бир эме жанагындай бир белгиге саналып калат да, автоматта ал деген техникада. Ошондо гана бир мүчүлүк болуп калышы мүмкүн. Болбосо автоматтык урна менен кол менен санаган протоколу бирге бир чыгат. Бул жолу дагы бир өзгөчөлүгүбүз бар. Ар бир шайлоодон келген баягы автоматташтырылган эсептөөчү урнанын келген маалымат биздин Борбор шайлоо комиссиясынын сайтына дароо гана келип турат да. Ал эми кол менен санагандан кийин протокол түзүп, баягы колдорун койгондон кийин ал протоколду дагы кайра эле үкөк аркылуу, автоматтык үкөк аркылуу жиберип, ал да протокол келип Борбор шайлоо комиссиясынын жанагы атайын сайтында, биздин сайтта, расмий сайтыбызда ал участка боюнча дагы ал маалымат дагы келип турат да. Ошол жерден караса болот. Автомат кайсы маалыматты берди? Баягы кол менен санаганда кандай маалымат болду? Ачык, айкындык мына ушул жерде. Баары бир деле андан кийин кол менен саналып чыгат. Так болсун үчүн. Так болсун үчүн. Акыркы суроо убактыбыз дагы соңуна келип баратат. Бул суроону сурабасам дагы болбос. Эл аралык байкоочулар сөзсүз түрдө көз салат. Алардын саны канча болушу мүмкүн? Күндөн күнгө эл аралык байкоочулардын саны көбөйүп атат. Кечээ эле 86 эле. Бүгүн дагы ушул Борбор шайлоо комиссиясынын отурумунда ушул дагы 6 өлкөдөн 20 баягы байкоочуну каттадык. Ошондо бүгүнкү күндө баардыгы болуп 106 байкоочу катталды. Эми мен ойлойм бул процесс дагы эле жүрө бермекчи. Андан тышкары 258ден ашык массалык маалымат каражаты ушул биздин шайлоо процессин көзөмөл кылып турушат. Чагылдырат. Чагылдырып турат. Чагылдырышып. Ушул эл аралык байкоочулар орчундуусун айтып кетели. Кайсы уюмдардан, кайсы өлкөлөрдөн? Негизинен азыр биздин баягы СНГ деп коебуз. КМШ өлкөлөрүнөн Европанын Болгария, Венгрия, Румыния, Латвия жана башка өлкөлөрдөн баягы эмелерин беришти, келип катышып турабыз. Андан тышкары ушул Кыргыз мамлекетиндеги чет өлкөлөрдүн баягы консулдук мекемелери бар эмеспи? Ошонун кызматкерлеринен да бар. Дипломатиялык корпустан да бар да. Убактыбыздын келип калгандыгына байланыштуу коштошобуз. Атайын убакыт бөлүп, биздин суроолорго жооп бериш үчүн жана элге маалымат бериш үчүн келгениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Акцент программасын көрдүңүздөр. Аны мен Ырыс Семеталиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.